Кыргызстан коронавирус жуктургандардын саны боюнча дүйнөлүк рейтингде 93 орунда турат. Бул тууралуу брифинг учурунда профилактикалык медицина илими өндүрүштүк бирикмесинин директору Омор Касымов билдирди. Өлкөдө пандемия башталгандан бери илдет жуктургандардын саны 180 миң, каза болгондордун саны 2622 адамды түздү. Ал эми дүйнө жүзүндө 2 миллиардтан ашуун адам эмдөөдөн өткөн. Эмдөөнүн пайызы 40тан ашык мамлекеттерде 60-74%га жетсе, КМШ өлкөлөрүндө 30%ды түздү, деди Касымов. 2019 жылдын аягында пайда болгон коронавирус инфекциясы мутация болуп жатканына байланыштуу аны алдын алуу, божомолдоо үчүн маалыматтар жетишсиз. Күз-кыш мезгилинде вирус жуктуруп алуу тобокелдиктери күчөйт, андыктан бет кап тагынып, колду жуу, антисептик колдонуу, социалдык аралыкты сактоо зарыл. Жабык помещенияларда көп кишилер чогулбаш керек, өзүн дезинфекция, колун дагы башка чараларды колдонуп, мындай сактанып жүрүш керек да. Сактанганда да бири менен бири-бирди үй бүлөсүн, жакындарын, жумушта иштеген кишилерди ушула чара колдонуп, профилактика чараларды колдонсо, ушундай шарт түзүп берет да, азайтканга ушу орнук азыркы келаткан пандемияга.